Моундай адамдарды көргөндө кантип жаман ой болот, кантип ишенбейсиң. Мен берип атканда бул 4 баласын эже өлүп калсын балам деп туруп мага карганган. Мен сени тапкан жокмун, мен сүйлөшүп атам сени. Мен эмне жок? Аляскада чай сатып жүргөн эженин акчасын бербей кантип кетесиң сен? Болгон үчүн ошентип атышат да, бирок кандай карызда далилдери жок. Урулдан 20 000 долларга товар алдым, октябрдын 10-да берем. Сакалчанын баардыгы эле ыймандуу эмес, оронгондун баардыгы эле ыймандуу эмес экен да. Эки этаж үйлөрдү салып аткан. Тюмканын үйүнө келдик. 1.949.650 сом түзгөн сума мага карыз. Болдукчу деп. Семейный мошенниктер да мындайча айткандачы. Крупный суммада 4 миллион, 5 миллион, 6 миллион сомго чейин. Биякта Дордойдо да бир 20-30 кишилер ошол менен алданып жүрөт. Дагы канча кыргызды сыздатат, канча кыргыздын семьясы бузулат ушул үчүн. Бул камалсын, токтосун, токтобосо болбойт бул. Дордой базарында иштегендерди миллиондогон акчага алдап кетти деген соодагерлер бизге кайрылган. Алардын арызынын негизинде бүгүн Свердлов райондук сотунда алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши каралып атат. Алар бир аялга арыз жазышкан шектүү катары. Ал бүгүн сот отурумуна келиптир. Азыр ошол сот процесси кандай жүрөт кирип көрөлү. Ошондо 23-төн баштап 24-жылга чейин алат дагы. Булчу март айында аягы товар алганчы. Ошондон кийин бул акча дагы мындай берип бирастан берет дагы. Бул июль айында жок болуп кетет 24-жылдынчы. Месяцына келсем, менин товарымдын өзү дагы жок, сүйүмканын өзү дагы жок. Эмне товар алганчы? Менен юбка алган, жилет алган, женский аялдардын кийимдерине рубашка алган, көйнөк лапша алган, двойка Сингапур алган. Алардын акчаларын мен такыр көргөн эмесмин. Эртең берем эже, мен эртең берем, мына клиенттериме котордум, клиенттериме бердим. Сатылды товарыңыз деп туруп, эртеңки күнү менен мени карантинге келген да булчу. 21-жылдан баштап 24-жылга чейин до после үйүнүн эме сүрөттөрүнү далилдеп беребиз. Кандай үй салган, кантип эме кылган, элдин акчасына жашап жүрөт. Мунун токмоктогу эмеде күйөөсү токмокто машинасын коюп коет, дорогой машинасын. Бул жакта эме кылып жүрөт экен да. Иш жерде иштебейт күйөөсү. Мен эже күйөөм өлтүрөт, мен айтпаңыз. Мен бул эмес жөнүндө күйөөң билем го, карзарың жөнүндө. Күйөөң айтпайлыбы десем, эже чалбаңыз деп эч чалчу эмес, күйөөсүнүн номерин билемин мен. Өзү эже мен ушинтип барсам мени карзар күйөөм өлтүрүп коет деген запистер бар экен мендечи, банк эмеде, WhatsApp'та. Бул бүт сөзү, сүйлөгөн сөзү жалган экен. Эки бир сөзүн мунун Аллах тесмесинде эме кылыптыр, биздин ишеничке кирип, Аллахтан башка эчтекени сүйлөбөйт. 4 баласыны менен мен берип атканда бул 4 баласын эже өлүп калсын балам деп туруп мага карганган. Мен бул орон болсо мен ошого ишенгенмин бугачы. Бул өзү жакшына билесиң сүйүмкан бүт барынычы. Азырынча суроо жок. Суроо. Айыпталуучу. Суроо барбы? Албатойбу? Кантип бизди алдаган бул? Товарларды алат эжеке. Жол судья. Бул мисалы 1000 сомдук товар боло турган болсо, бизден алат дагы ишеничсизге кирип туруп. Бул 5 сомдон сат таштайт. Ошондой болгондо бердичи мунуку. Арзан эле. Мен буга берген товарым мошенница эжеке булчу. Ал андай товар сата албайт. Анда булар өзлөрү бардыгыбыз өзлөрү сатмакпыз да. Бардыгыбыздыкы эле ошондой бердичи. Андан кийин бул бизде ошо товарды ошентип эле алган менден дагычы. Мен өзүм берген товарды кайта мен арзан башкалардан көрүп калам да, байкап калам. Мен товарым анан кайта барсам, барып калып, ошо болгон товарым 2-3 күн ичинде алып кетем калганчы. Болгон сумма очкет жазгам, ошондо калган жерде бир 500 миңге калган акча эмечи. Анан бөлүп берем, наркы берки, жарым-жартылай берип жүрүп, ошо 300 миң сомдой калган меники. Менде эмеси да бар, түшүнүк каты да бар, жазылганчы берди өзүнүн. Жерде де тиркем ошко копия кылып жибердим. Менде да мондой түшүнүк каты бар, жазып бергенчи. Мына апрель ичинде мага бир жуманын ичинде бүтүп берем деген булчу. Ошондой эле бул уже кийин айтат, апрель эмес, Мирлан бүтүп тур. Ушундай эле окуя булар. Апрель иши полный берем деген. Жазган берген. Числосунчу. Ай бир күндө мисалы 2000 сомдон, 5000 сом, 10 сомдон, 10 000 сомдон берем деп бүтүп берем деген. Жок ошо мененчи. А баардыгы эле ошо июлдун акыры, августтарда барсам жок. Кийин үйүм сатып берем, кичине бүтүп тур. Ушундай эле болгондо баарыбыз эле бул мындай да, жол судья бул бизден бул камалса камалсын, болбосо сот бизге окшогондо канчасын алдайт булар.
Мен розницада отурам негизчи. Розница катарда отурам, ал бул оптовый рядда отурат. Анан бул Айнур эже, мен клиенттерим бар, менде готовый клиенттер, мен группама таштадым. Короче, товарыңызды мага бересиз, мен группага таштап эле ушинтип сатып эле ушундай прибыль көрүп экөөбүз бөлүшөбүз дегенден. Бул эми, конечно, оптовый рядда отурсам, мен розница рядда отурсам, ишенип бага товарымды бердим. Канча сумма товар бергенин дагы билбейм. 2024-жыл где-то февраль айындарда бергем. Анан бул алып кеткенден кийин мен уже элдерден мен да уга баштадым да. Ошо Сүйүмкан Дордойдун жартысынан карызы бар экендикчи. Анан уже угуп 3-4 күн аралыгында, аз эле убакыттын аралыгында барып мен товарды кайра алып келдим. Алып келсем уже 72.400 сомдук товар уже жок. Келип эми экөөбүз эсептештик да. Эсептештик, ошо аз эле убакыттын ичинде ошончо товар сатылып кетти. Өзү точно билет, нижний белье саткан эже 9-ондо $5.000 алгансың, аренда 1 жыл период төлөйм. Чай саткан эжеден 72.000 карызсың, Сүйүмкан. Коляскада чай сатып жүргөн эженин акчасын бербей кантип кетесиң эй сен? Эт саткан байтиге карызы. Телефон, iPhone алып качып жүрөт, iPhone. 1.946.650 сом түзгөн сумма мага карыз. 24 акыркы 23 2024 акыркы жолу көргөн местасынан. Ошол боюнча качып кетти, связга чыккан жок, чалаган жок, мен чалсам албайт. Анан өзү мага мындай чалып жазып жүрдүп, анан бир күн жазды. Үйүздү сатабыз. Сатканда беребиз, мен жолдошума айттым. Биринчи очередь сеникин берем. Сөз берген мен сага. Жаап берем. Мен ишенип күттүм ушул убакка чейин, ноябрга чейин. Ноябрдын 4-үндө заявление жаздык. 4-үнө чейин күттүм. Сентябрда да жолуктук. Өзү мага видео жазып берди. Бурулдан $20.000 товар алдым, октябрдын 10-да берем, 2024. Күтүп тур, чыдап тур. Берем мен сеникин биринчи. Кантип эле бербей жүрдүм ушул убакка чейин, берип жүргөм деп. Ага да ишендим, күттүм. Анан уже такыр связга чыгып, телефону өчүп калгандан анан мен уже ноябрдын 4-үндө Свердловский РОВДга кайрылдым, заявление жазып. Урматтуу судья, дагы бир сөз айтып кетерим. Бул менде бул мындай сөз кетти. Бизде Дордойдо деген группалар бар. Бул группаларга айтыптыр, Свердловский РОВД, сот, бүт прокуратура биздин колубузда. Бүт акча жеген, биз муну жаап коебуз деген сөздөр кетет бул жердечи. Бул кандай дегенме? Бул эч нерсени доказать эте албайт. Сен мен жартылай мойнуна алам, мен муну алган эмесмин деп. Өзүнүн мына жазуусу турат бул жердечи. Өзүнүн колу менен жазылган. Камераларды деле чыгарып беребиз да бул мененчи. Бул ар бир сөзүгө жооп берип эме кылсын өзүнүчү. Мен Сүйүмкан. Не oldu hiç satmamız Ece mi? Мен сени тапкан жокмун, мен сүйлөшүп атам сени. Мен эмне токтотасың? Мен эмне токтотасың? Кетейин бе Ece? En sonunda Мен 21-жылдан бери жүрөм. Ana boyundan bir gördük koyacağım. Sен кайда токтойсуңбу? Жок, жана Сүйүмкан. Бул иш боюнча кандай эмне айта аласыз? Сизди айыптап атышпайбы? полный доказательство бар. Жала-жабырча тек өздөрү айтканда 2021-жылдан бери иштешип келген. Эмнеге акчаларын бербей койду деп атат? Эмнеге бербей койдуңуз? Сиз баарына бергем деп атасызбы? Кошкойлугун үчүн эле чыга албай калдым базарга. Болбосо өздөрү деле айтып. Жок, ушунча көп сумманын баарын кутулган деп атасызбы? Сотто моюнга алып атасызбы жарым-жартылай? Жок. Эми бир экөө бар. Таза, туура адам. Көрдүңөр го поведенияларын. Мен бир Алладан коркум. Сиз жана үйлөрдү салды дейт, чоң машиналарды алды дейт, үйүңүздү видеолордон бери көрсөтөт. Аларды кайсы акчага салдыңыз? Же өзүңүз иштедиңизби? Өзүм иштегем. О Дордойдо 17 жылдан бери иштейм. Эмне себептен анда мындай жабырлануучулар Ушундай көбөйүп бети кетти? жоктор окшойт. Болду Товарды каяка алып келеңиз сиз? Дордойдо иштегем. Артына сатып алып туруп, кымбат алып туруп, арзан бирөөлөргө сатып жүрүп деп атпайбы? Жок, Эмне себептен анан азыр иштебей калдыңыз? көрөтпөйсүң. Боюнда болгон үчүн сиздин ордуңузда эч ким жокпу? Жок. Жолдошуңуз да тарткан дейт буга. Жок. Ошо шашпай эле кенен жооп берип койбойсузбу? Мен отурам, неме соолук жакшы эмес. Негизи күнөөлөрдүн канчасын моюнуна аласыз, канчасын албайсыз? Бар, эсептешкен. Кандай далилдер бар? Барын айтып бар. О ким? Насира. Переводтор 30 миллион переводтор. На, ким? Бул жана Айнур. Акчаларды алган деп атпайбы? Жок, акчалай. Акчалай түрдө, товар түрүндө алган дегендер. Кудайга.
Сиз өзүңүздө эч кандай күнөөм жок жок деп жок эсептейсизби? барып дордойдон да камера алсаңар болот. Анан Эркин жана байке болдукчу кетчи. жана айтып атпайбы, мен бүт баарына акча бергем, прокуратура, тергөөчүлөр да сатып алган дешти деп айтышты тиякта. Ошондой кандай тааныштарыңыз барбы? Жок андай. Ошол боюнча кандай айтасыз? Жок эле эме. Пожалуйста, эметпечи. Өзүмдүн ден соолугум жакшы болбойт да. Ой, ана кесип салайын башында. Ошото эч кандай күнөөңүз жок дейсизби? Жок. Бул ушунча адам эмнеге арызданып жүрөт анда сиздин артыңыздан ызылдап? Ушундай экен да адамдар. Эмнеге? Алар сизден акча өндүргүсү келип атат, эмнеге келип атат анда? Ушунча адам эмнеге жүрөт артыңыздан? Карыз Сотко окшойт. кандай? Карыз болгон үчүн ошентип атышат да, бирок кандай карызда далилдер жок. Сиз карыз Бер- болгон үчүн, ким карыз болгон үчүн жүрөт? Берип келгем. Ден соолугум жакшы болбойт, ошон үчүн берем. Сүйүмкан Халботоевага алдандым деген 10 соодагердин арызы сотко өткөн. Бүгүнкү отурумда жабырлануучулардын 4-төө гана көрсөтмө берип жетишти. Кийинки процесс 27 февралда саат 9:30да өтө турган болду. Ишти Свердлов райондук сотунун судьясы Гаухар Тургунбекова карап жатат. Миллиондогон акчасын алдаттым деген соодагерлер айыпталуучу буга чейин да көп адамды сыздатканын айтууда. Андыктан башкалар дагы жабыркабашы үчүн ага катаал жаза берүүнү талап кылып жатышат. Биз ошол алдаган кишилер кебетелерин көрсөңөр тим эле сакалчан, эки сөзүн бир Аллах деген аялы болсо оронгон. Сакалчан киши менен оронгон кишини көргөндө өзүбүз биз кыргыз эли мусулманбыз. Сакалчан, оронгон кишини көргөндө, адамдарды көргөндө биздин оюбуз эмне кетет? Жакшы адамдар экен, честный адамдар экен, Кудайга ишенген адамдар деп ойлойбуз да. Көрсө сакалчандын баардыгы эле ыймандуу эмес, оронгондун баардыгы эле ыймандуу эмес экен да. Наоборот, мошенник болуп атпайбы? Биздин анан ошолорго окшогондордун арасында ошолорго окшогондор үчүн анан могу биздин бир жакшы эмебиз, биздин ислам динибиз жабырк тартып атат да, мисалы. Биздин динибиз, мусулман динибиз. Азыр ошолор көбөйүп кеттиби же бизде эле ошондой болот атабы, монтип оронуп, сакал коюп алып. Мынакей мына көргөзүп коелу мынакей. Моундай кишилерди көргөндө, моундай адамдарды көргөндө кантип жаман ой болот, кантип ишенбейсиң. Өзүбүз мусулман болсок, кыргыз эли ишенчек экенбиз, анан монтип Аллах деп эки сөзүн бир Аллахталы болуп, монтип сакал коюп алып, намаздарды айтып жүрсө, мына өзү мечитте эме кылат экен, азан чакырып жүрөт экен. Өзүнүн айылын ага ордодо азан чакырат экен. Имаммы даже. Сиздин ишеничиңизге кантип кирди? Ошончо товарды, 3 миллион сомдук товарды жөн эле берип койгон жоксуз да. Бир ишеничке кириш үчүн эмне кылды? Кантип ишенип калдыңыз? Бул кыз 4 баласын ортого коюп карганды. Эже мен сизди алдаган болсом ошо 4 балам өлүп калсын деп айтты. Анан бул жолукка кийинип алып, бул тасписini тартып жүргөн болсо биз ишендик булгачы. Бул намазда кыз го, ыймандуу кыз экен, алдабайт, анан мынтип сүйлөп атсачы. Эне, мен деле энемин 4 баланын. Эне деген баланы коюп ортого карганганы бул өтө кыйын да, кыйын нерсе. Бул мага ошентип карганганда мен сизди алдаган болсом 4 балам өлүп калсын дегенде мен буга ишенгенмин. Анан күнүгө келип акча берип, күнүгө келип алдымда туруп сүйлөп, ушундай эмелер менен ишенгенмин. Бүт жазуулары, припискаларыбыз бар WhatsApp'та. Биякта Дордойдо да бир 20-30 кишилер ошондой алдап жүрөт да, сөзүн ишенип муну дагы элечи. Берем мен. Силерге эртең берем, үйүм сатып атам да, үйүн кармап алган. Бетинечи. Үйүн саткан эле жок, үйүн өзүнүн атынан да эмес экен бул. Үйүн башкага өткүзүп жүргөн. Өзүнүн атынан имуществолордун баардыгын бул күйөөсүнө, кайненесине өзүнө өткүзүп таштаган булчу. Күйөөсү менен дагы расмий никеси барбы экен? Расмий никеси күйөөсү менен да жок экен да. Ошол болот да бул жерде азыр. Ошентип айтышып атат, эми билбейбиз. Анткени бул алдамчылык да, бул алдамчы. Бул айткан бир бөрөгүн айтып кетип атпайбы бул жерде. Менден мурунку эжелер бөрөгүм жок деген бөрөгү бар экен. Азыр боюнда бар дейт, может корсетке болгонбу дейт. Мында текшериш керек эми. Тийиштүү өзү орган ишенбей калдыңыздар. Ишенбей жок, эч кандай ишенбей калып буну. Доказать этип буну текшерип, мынакей боюнда бар десе анан ишениш керек да, сотко көрсөтүп тиркеш керекпи. Эмне себептен бул ушинтип келип бир соттон жеңил жаза алыш үчүн ушундай ыкманы колдонуп атат деп ойлойсузбу бул? Бул так эле ошондой. Анткени буга чейин бул жерде жабыркагандар бар. 2021-жылы бунун үстүнөн ушундай эле иш козголгон экен. Ошондо да ушинтип чыгып кетиптир бул.
кээ бирлерин кишинин акчасын берип, кээ бирлерин соттон анан баласы бар, жаш баласы бар, төрөгөнбү ошентип чыгып кеткен экен да бул. Менин жолдошум өтө начар, эгер мен ушундай карыз экенин билсе же мени өлтүрүп салат. Эгер мен өлүп калсам, мен силердин карызыңарды төлөй албайм. Бир жак почкамды, бөйрөгүмдү сатып жиберди дегенде мен ошону бакуш чын эле ушундай болуп карыз болуп калса керек деп Ким мен күйөөсүн сатып жиберди деп атабы почкасын? бир почкам жок, мен бир почкамды, бир бөйрөгүмдү сатып жиберген. Ошол эки менен бир бөйрөгүм менен иштеп жүрөм. Ошон үчүн мен күйөөмдөн корком, эже айтпай туруңуз деп мына ушул убакытка чейин келди. Урологияга бардык, барып эле как раз почкасын тартырып атыптыр. Анан биз врачка кирип, ден соолугу жакшы экен деп сурасак, анан оказывается 2 почкасы тең бар экен. Ойлосоң азыр мен беременнамын деп, боюмда бар менин деп, боюнда кылдырып, эсептеп көргөн болсом, июль айында болуп атпайбы как раз. А мон деген июлда жазып берет бизгечи. Бул бүт бардыгы уюштурулган да, бул күйөөсүнүн өзүнүн ичиндеги семейный мошенниктер да, мындайча айткандачы. Bunun kaynenesi dağı buğa teşelde uğutağız hazırça. Eme eldin sözünü uğutağız da bizçi. Bir emede bir videoda keçe men grupadan korup kaldım. Kızım rahmat iPhone üçün dep yılap iPhone'da emek latta. Kızın belekке berdi. Kızım belekке berdi, kızım al berdi. Maşallah, Allah'a şükür dep aytat da. Anan oşal ele videonun artынан iPhone algan eme. Men Baymatla Süyümkan, men iPhone'du aldım, $200 berdim degen video keledi. Abi, bir telefon alalım. Ne deysin? Eskini ver. Eskini ver. Buna kiyifsizini alıp geliyorsun mu? Girsin mi kayra? Yok, gittik basma. Eskini bakar gülüyor. Bak, verim kızım. Ay, bilin. Tatmayt böyle güzel. Aferin mami. Ana gülüşmeş. Молодец, Aycaman. Cuş gerek. Daha bir demeyeceğim. Çıkol. Daha bir İyi canım kızım, Allah razı olsun. Allah razı olsun. İyi, şunlar kızların iyilik edecek olsa. Ben iyi atayım. İyi aldım. Готоева Симхан Байматовна, Бай маркет магазининен 130 миңге телефон алдым, $200 бердим. Калганын бөлүп 1 миң кишиден бөлүп берем. Бул TikTok'ta da жүрөткөн бул видеочу. Эми бул кайсы кимге ишенесиң да, бул эми пиар кылтабы дейм да өзүнүчү. Монтуп деле биздин акчаларга iPhone алып, дорогой машиналарды алып турупчу, үй салып туруп анан менин кызым алып берди, кызым эме кылып берди деп турупчу. Кызын иштеген жерин деле билбейбиз да. 2021-жылы октябрь айларында биздин тигүү цехыбыз бар эле. Ошол цехтен биздин ишеничибизге өтө катуу кирди дагы. Тигилген товарларды наличка сатып алып кетип жүрүп, анан бир күнү аябай крупный заказ келди. Ошол заказды мен Россияга өткөрүшүм керек. Тигилген товарларыңарды мен 2-3 күндө акчасын алып келип берем деп, 2 күнүн ичинде $21.880 товарын жүктөп алып чыгып кеткен боюнча жок. 4 жылдан бери байланышка чыкпайт, черный списокко киргизип салган. Анан ошентип биз эме акыйкаттык издеп, мына канча деген адамдар азыр бул жерде бир 10дон ашык адам турабыз, но эгер чогулса бир 50-60-70 киши спокойно болот. Жоолуктун ичине салынып алып, биз ошо жоолугуна ишенгенбиз да. Мен күйөөсү болсо сакалчан, постоянно жанында жүрөт, ойлоп атат, что жалгыз эле Сүйүмкан жок, жалгыз Сүйүмкан эмес. Бул жерде күйөөсүнүн да өзүнүн мурун кылмышка тартылган деген укканбыз. Күйөөсүнүн аты Жумалиев, эме Руслан деген бала, мул деген тетиги Токмокто деген чоң немелери бар экен, асыл тукум жылкылары бар экен. Короче, мунун бизден алган акчалардын баарын ошол жака жумшаган. Мунун эчтекеси жок эмес, 2 этаж үйлөрдү салып аткан. Аларга да биз бардыгыбыз күбөбүз. Анан күйөөсү эч жерде иштебейт. Сүйүмкандын үйүнө келдик. Тети терезеде балдары күйөөсү туруп даже телефонду тарап атышты. Ачпайт эшигин, мына үйү момда экен. Баарыбыз келдик. Азыр кыздар айтып атат, ажырашып кеткенге чейин барып атабыз деп атат. Крупный суммада 4 миллион, 5 миллион, 6 миллион сомго чейин үйлөрүн коюп туруп кредит алып иштешет Дордой базары. Эгер соттор туура эмес чечим чыгарса, мен анда дагы барчу жерлерге барабыз. Биз ушул боюнча токтоп калбайбыз чынында. Сиздердин ишиңиздер боюнча укук коргоо органдары кандай иштеди, тергөө кандай иштеди, аларга наразычылыгыңыздар жокпу, сот кандай жүрүп жатат? Свердловский ровдусуна кайрылганбыз. Свердловскийдин жетекчилери кызматкерлерине
биздин претензиябыз жок. Неге дегенде алар өздөрүнүн ишин туура жана так аткарышты. Анан кийин ошол иш болсо ошол Свердловский өзүңөр көрүп тургандай мына сотуна жетти, келди. Азыр ушул жакта каралып атат. Анан бир суроо кызыктырат да меничи. Булардын биздин ошол буга чейин бизге чейин көп кишилерди какшатып алдаптыр булчу, алдап буга чейин мындайча айтканда бир 15 жылдан бери бул ушундай иш менен заниматься этет экен буларчы. Бул мошенниктерчи. Анан кийин булар деген ошол эми менде конкретный доказательство жок, бирок ошол мурда алдангандардын сөзү боюнча булар ошо соттон бир нерсе болуп чыгып кетип атканда жообун албай жазага тартылбайчы. Ошол буну жазага тартпаган үчүн ошол соттор, прокурорлор жазага тартпаган үчүн буну кыргыз тилинде айтканда токтотпогон үчүн бул дагы деле жүрөт. Дагы деле өзүнүн каалаганын кылып, каалаган киши адамдарын алдап, какшатып, кан ичип жүрөт. Бул жакка бизге кайрылган жарандардын көпчүлүгү минтип кайрылуу жасап, сүйлөп, ачык айтып берген, такыр айласы калбай калгандан келишет. Башка органдара кайрылып, минтип, бул нерсени дагы жалпы түшүнүп, бунун жазалоо менен дагы эмес, алдын алуу менен дагы аракеттерди көрсө жакшы болмок. Укук коргоо органдары ушундай иштери башталары менен бөгөт коюп, канчалаган жарандардын алданып калышына жол бербегендей кылып. Анткени бул жерде бизнес деп коет, жумуш баары ушуну менен кээ бирөөсү үй бүлөсүн багып атса, кээ бирөөсү ушун менен ишин алдыга жылдырып, өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө салым кошмок. Ушинтип бизнестерин эми бутка туруп келаткандарды кайсы бирөөнүн айына алданып, кайрадан арта кеткени бул өлкөнүн өзү үчүн деле бир чоң бир кандайдыр бир деңгээлде зыянын тийгизет. Жазасын албастын, ошол жазасын албаган үчүн, жоопко тартылбастыгын билген үчүн ошол дальше элди алдап жүрбөйбү? Бул азыр эле болуп аткан нерсе эмес да, бул буга чейин бул эжекеси жүрөт. 2021 ушул эжени алдап кеткен. Мына 2021, азыр 2025 бул эжеге чейин илгери эле бул ошол менен заниматься этишкен. Эгер ошондо буну ошол соттор ошондо буну жоопко тартканда бул алдабайт болчу, бул коркмок. Дагы алдасам мени камайт деп. Бул ошол жоопко тартылбастыгын билип алганбы же закон иштебегендигин билип алганбы, бул дальше алдап жүрөт. Ошол үчүн азыркы мына биздин ишти карап аткан Свердловский сотунун төрагасы Гаухар Рафиковнага кайрылабыз. Ушуну өзүңүз жакшылап карап, туура чечим чыгарып, могу мошенникти каматып, буну жок кылбаса, бул дагы бул жерден кутулуп кетсе, бул дагы канча кыргызды сыздатат, канча кыргыздын семьясы бузулат ушул үчүн, канча кыргыздын ден соолугу кетет ушул мошенник үчүн. Бул дальше алдайт, бул койбойт мындайлар. Көнгөн адайт калабы дегендей. Буну токтотуш керек. Буну ким токтотот? Буну деген ошол закон токтотот. Закон баарыбызга бирдей дейт. Ошол бул камалсын, бул токтосун, бул токтобосо болбойт бул. Камалганда гана бул акылына келе баштайт да булчу.